Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam özünün süyüktü kullarını bul dünyada sıylaganday ahiretте dagın sıylayt eken. Bul dünyada жақсы işlerге, жақсы ibadatка, тазалыкка, сулуулукка, ийгиликке баштап аларды бул dünyada сыйласа, кыямат күнүндө аларды дагын өзгөчө кылып сыйлайт экен. Бейишке биринчи келе турган адамдардан болуп сыйланат экен алар. Пайгамбарыбыз биринчи барып эшикти ачкандан кийин, андан кийинки келе турган эң биринчи жамаат, эң биринчи бейишке келе тургандар, алардын жүздөрү кооз сулуу, толуп турган айдай нурлуу, сулуу болушат экен алар. Жана алар бул дүйнөдө болгон кемчилик аларда болбойт экен бейиште. Түкүрүнгөн, мурдунан суу аккан, даратканага барган, мындай кемчиликтер ал жерде болбойт экен. Алардын сулуулугу, кооздугу ушундай келишкен, жүздөрү толгон айдай жаркырап турат экен. Алла Таалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнөн 70 миңди, кээ-бирки хадистерде андан да көп адамдарды Алла Таалам эсепсиз бейишке киргизет экен. Сурак сабал кылбастан, ар бир нерсесине сурабастан. Алла Таалам барыбызды бейишке ушул эсепсиз кире турган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Алардын сыпаттары, кулк мүнөздөрү кандай десе, кыска нуска айтканда, алар Алла Таала адал кылган нерселерди кылышып, Алла Таала арам кылган нерселерден алыс болушат. Ар дайым таза, туура, түз жүргөн сүйүктүү кулдары Алла Таалам аларды бул дүйнөдө туура жолго баштап сыйлаган болсо, акыретте аларды бейишке биринчи киргизип, жана бейишке суроо, жоопсуз, алардын эч нерсе күнөө кылбагандай кылып бейишке киргизет экен. Алла Таалам барыбызды өзүнүн кечиримдүү ал-Афу деген ысымы менен кечирип, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Алла Таалам ушундай ысымы бар, сыфаты бар, ал-Афу. Эгерде инсан менен Алла Тааланын ортосунда болгон кемчиликти инсан тооба кылса, Алла Таалага жакындап, ушул күнөөнү эми кылбаймын деп тооба кылса, Алла Таалам ал күнөөнү кечирип, болбогондой, эч нерсе болбогондой кылып Алла Таалам күнөөнү кечирип койт экен. Алла Таалам барыбыздын кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү кечирип, ушул 70 миң эсепсиз кире турган адамдардын катарына кошкон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.